Пандемияда дарыгер Айзада Асанова үй бүлөсүн 2 ай 20 күн көргөн жок. Ал оорунун алгачкы учуру катталгандан тарта кызыл аймакта иштеп жатат. Айтылган, бизге кайрылган, биз суранган талаптарды аткарса, колдорун жууса, көпчүлүк жерде болбосо, бул оору менен жеңил деле өтүп кетет. Ар бир адам ар кандай эмеде тяжестте өтөт экен да. Ошон үчүн өзүңө да ишенбесең, өзүң ооруп калсаң да жакын өзүң адамдарыңа дагы эме болуш керек экен да. Башка бирөөнү оорутуп алам деп, жок мен ишенбейм деп ачык жүрүп алса, может өзү ооруп калган болуп, башка бирөөнү жугузушу мүмкүн да. Ошон үчүн өзүм оорубайм деп эле ишендей бербей, башка бирөөнү да ойлош керек экен. Каарман калкка кызмат кылып жүрүп, өзү да вируска чалдыккан. Ал толук 12 күн бою оору менен күрөштү. Алгач алсырап, дене табы көтөрүлүп, кийин жыт, даам сезбей калган. Бирок эл дарыгерлерге муктаж болуп турганда ооруп жатып алуу мүмкүн эместигин билген Айзада айым илдетти жеңип, кайрадан жумушка киришкен. Буттарым ооруду, муундар ооруйт экен, баш ооруйт экен. Анан бир 6-7 күндөрү жыт, даам сезбей калат экенбиз. Ал деле билинбей келет экен. Тамак жеп атканда эле даамсыз болуп, жыт деле айтымда жыттанып атабы десе жыттанбай эле. Ушундан билдим. Бир 10 күндөй толук оорудум. Андан кийин акырындап жыт келе баштады, даам келе баштады да, бир 11-күндөрү. Азыр дарыгер илдетти эртерээк жеңип, кайрадан мурдагыдай жашоого кайтсак деп тилек кылат. Анткени мындай кыйын кырдаалда чүрпөлөрүнөн, бир туугандарынан алыс болуу бир кыйла оор дейт. Бирок кандай болгон күндө да Айзада Асанова үчүн бул кесип ардактуу. Ушул убакытта ушул жерде иштеген өзүм ыраазымын. Анткени деген көп адамдар ушунча сураныч менен келип, ушунча бизге мындай надежда, үмүт менен келгенге, ошолордун алып оорусун айыктырганына өзүм ыраазымын да. Ошо ар дайым биздин жардамыбыз элге жарамдуу болсун дейм да. Ак халачандар пандемия башталгандан тарта жанын кар чуруп элге кызмат кылып жатышат. Алар ар бир адам жарандык жоопкерчиликти сезип, бардык санитардык эрежелерди сактаса дешет. Алина Бактыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.